Данияр Бусурманалы, Гим Көбөш, же Көбөштүн тукуму. Биздин поштабызга окурмандардан кат келүүдө. Анын бири Данияр Бусурманалы. Президентке ачык кат деп жазыптыр. Анда эмесе ага көңүл буралы. Президент Алмазбек мырза, сиз оппозицияда жүргөндө айланып кетейин кыргыз элим, айланайындар деген сөз түшчү эмес. Инаугурацияда Роза Отунбаеванын колунан мандат алгандагы биринчи кыргыз элине болгон кайрылууңуз мындан кийин кыргызстандыктар болобуз дегенсиз. Анан эле сөздөрүңүз башкача башталды. Кыргыздар ушакчы, кыргыздар мал, кыргыздар эл болбойт, маңкурттар деп. Баса кыргыздар ушакчы дегениңизди кечеги күнкү президенттик шайлоодо кээ бир кыргыздар далилдеп кетишти. СДПК талапкерлерине каршы негизги оппонент болуп чыккан Өмүрбек Бабановдун энеси Күрт, Кыргызстан Күрдүстан болот дегенге чейин барышты. Кезинде сиздин тегиңизди Кубат Отурбаев сураган. Анда сиз кээ бир уламыш боюнча Таластанмын, кээ бир уламыш боюнча Түштүктөнмүн деп айтып, өзүңүздүн тегиңизди билбегенде эле түр калтыргансыз. Президент Алмазбек мырза, сиз бир облуска барсаңыз, ал жерден бир облусту жамандап, бир райондон элин башка районду тукуруп кетесиз. Мисал келтире кетейин. Жакынкы жылдары эле Таластын бир районуна барып, бул жакты эмне Көз Камандын урпагы башкарабы деп айтып, тукуруп кеткенсиз. Ушул жерден Көз Каман менен Көбөштүн эпостогу образдарына токтоло кетели. Кытайлар Таластагы кыргыздардын ордосун чабып, кыргыздарды жана Ороздунун урпактарын бирин Эренге, бирин Теренге, бирин Кангайга таратат. Көз Каман кытайлашып кеткен, тегин жоготкон Ороздунун бир уулунун урпагы. Көз Каман кийин келип, Манас атабызды ууландырганга аракет кылган Көз Каман деген терминди көп колдончусуз. Көбөш Манас атабыздын аталаш бир тууганы. Манас атабыз шейит кеткенде ордону башкарам, Каникейди Абыкеге алып берем деп ордону чабат. Сиз жакында эле Путин келгенде эки жолку инкылаптын автору менмин деп мактангансыз. Ошондо Гим Көбөш, же Көбөштүн урпагы. Сиздин кантип президент болгонуңузду да кыргыз эли унута элек. Сиздин өкмөт башы, кийин президент болушуңуздун бирден бир себепкери Отунбаева менен Бабанов болгон. 6 жыл мурун таластыктар сизди шайлаган. Анын бири менмин, шайлоочуңузмун. Кечегини бүгүн унутуп, Талас элин Абыке Көбөштүн тукумдары деп отурасыз. Бул сөзүңүз үчүн кечирим сураңыз деп Талас эли талап кылууда. Туура талап кылабыз. Кечирим сураңыз.